Апакем каза болуп калды. Каза намаз окуп жүрүп, эми окуй албай калган каза намазына будайга эсептен канча берсек болот? Берсек болот. Тугандар, шариятыбызда фидия деп коет. Фидия дегени бир фитир садака. Bir namaz, bir fitir sadaka tuğanda. Bir günde 6 namaz. 5 mal namaz, ana bitir vacip daha koşa esepteli. Bu yıl fitir sadaka 50 sondan oldu mu? Kaçıdan oldu? 56, 50. 56 oldu ha? O şoğu 6'ga köbeytsöňüzдөр, mınaki bir nemeniki çıkıp alat da, bir gündükü çıkar. Ana bu bolca oldu. Sırası bir iret bir jolda beriş керек дегенде андай эмес. Азыр иштеп атасыз. Машалла ошо апамдын фидиясын берейин, канча жыл. Быйыл 1 жылдыкын берип койдуңуз. Дагы иштеп иншалла мүмкүнчүлүк болгондо кийинки да 1 жылдыкын берип койдуңуз. Дагы 1 жылдыкын берип койдуңуз. Машалла. Бейбечараларга кайрымдуулук. Бирок өзүңүздү да карапчы. Ашк лишний тияк бияка расход кылбай дегенде. Кудай калса бунун эми соо өтө чоң да. Алладан чоң үмүт бар иншалла ахиретте. Фидиясын берген болсо, намазы окулуп бүттү деген үмүт бар да тиякта. Ошон үчүн фидия шариятыбызда жөнүнө жазылып калган эмес. Ошон үчүн ким тугандар өлүм төшөгү келип калса, мойнунда каза, намазы, орозосу болсочу, осуят айтыш важип болот. Айтып коюш керек болот. Менин мойнумда балдарым 1 жылдык орозо бар, 1 жылдык намаз бар, фидиясын берип койгула деп. Ошонун мурасынан берилет ана. Тияк бияк демей ал. Айтып коюш керек да, туган. Кет.